кошуна мамлекеттер мисалы Казакстан далалы, Өзбекстан далалы ал жак мындай медиа жагынан абдан эле өнүгүп кеткен да. Карасаңыз ар кандай роликтер тартканын көрөсүз, подкаст тарткандарды көрөсүз. Ошондой бир маалыматты көргөндө абдан суктанасыз да. Ошол нерселер Кыргызстанда болсо гана деген сыяктуу нерселерчи. Булга чейин арабтар, түрктөр бизге мечиттерди салып берди, медреселерди салды, мектептерди салды. Ушул көп нерсе салынгандын бир бөлүгүн ушул медиа тарабына бир бөлүнсө, ошол жактан дагы бир өсмөк белек деген ой келет да. Анан айтсаңыз, азыркы күндө руханий маалымат жеткирүүдө биз канчалык алсызбыз? Биринчиден, Орто Азияда материалдык жактан ооба Кыргызстан биринчи орунда болбошубуз мүмкүн, бирок идеологиялык жактан Кыргызстан биринчи орундабыз. Себеби биз көптү көрдүк. Жөнөкөй эле мисал, эки кошуна болсо, бирөөсү бай үй бүлөдө чоңойгон бала менен атасы ичкен же күнүгө атасы апасы урушкан, жаңжалдашкан, кыйынчылыкты көргөн үй бүлөнүн баласы экөөнү салыштырсаң, тиги кыйынчылыкты көргөн бала келечекте бат өсөт да. Биз ошондой болобуз. Ата-энеси урушкан үй бүлөнүн баласы сыяктуубуз Кыргызстан. Көп кыйынчылыкты көрдүк, көптү көрдүк. Биздин эл дагы машыккан эл. Келечекте Орто Азиядагы лидер өлкө Кыргызстан болот. Бул мен кыргыз болгонум үчүн бир куру бир мекенсөөлүк бир сезим менен айткан жокмун. Могу окуяларга карап баа берүү менен айтып атам. Логикалык ой жүгүртүүсү да биздики башкачараак. Албетте көйгөй бар, проблема бар. Бул көйгөйсүз жашоо болбойт. Анда көйгөй токтоп калсаң да кыямат келиши керек болуп калат. Көйгөй бар үчүн биз жашап атабыз. Азыркы күндө диний жактан элге бир баалуулук берүү, бөлүшүү жаатында эмнегедир биз дагы деле бир башталгыч бир деңгээлде жүргөндөйбүз да. Жаңы бир ыкманы, жаңы бир тактиканы колдонбой атабыз. YouTube каналды ачсаң деле бир-эки аалымыбыздын, бир-эки молдокебиздин сүйлөгөн сөзү эле ушул дуаны окуп деп койсоң ушундай болуп кетесиң. Же болбосо бир ушундай бир кемпирдин окуясы, ушундай бир кыздын окуясы, икаяларга жана ошондой бир фазилеттүү бир амалдарга дагы көп берилип атабыз да. Булар керек. Булар четке какпайбыз. Бирок булар гана керек дагы туура эмес да. Мисалы, ислам дини бул чексиз дин да. Аллах өзү чексиз. Анын бизге берген жашоо образы дагы чексиз да. Ошондуктан мисалы исламда бала тарбиясы деген бир YouTube каналдар болсун, же бир ушундай подкасттар болсун, 10, 15, 20, 30, 40 ушундай бир багыттар болсо. Бала тарбиясы боюнча YouTube каналдар ачылып, мисалы бизде бала тарбиясы боюнча YouTube канал бар. Аны ачып иштетип аткан мен өзүм бала тарбиясы боюнча адисмесмен. Мен айла жоктан ачтым. Карасам, жокко эс экен. Анан кийин аракет кылып ачтым. Бир күн эмес, бир күн ушул кесиптин иштин ээси чыгат, ал профессионалдык деңгээлде алып кетет. Ошондой исламда бала тарбиясы. Бул бала тарбиясы деген муну менен бүтүп калбайт. Ал бөлүнүп кетет. Мисалы, жаш балдарга Аллахты, Куранды, пайгамбарды кантип таанытабыз? Туурабы? Мисалы, жаш балдар сурайт, Аллах каякта дейт. Кантип жооп бересиң? Эмне үчүн биздин пайгамбарыбыз Мухаммед дейт мисалы? Эмне үчүн биз Мухаммедке, Аллахка ишенип Мухаммедке ишенбей койсок болбойт? Азыркы балдардын логикасы башкача. Стандартын ойлонот. Бул өзүнчө бир багыт. Ислам психологиясы, ислам философиясы баарыбыз чөчүйбүз. Бул жерде философия дегенде ислам данышмандыгы, дагы да туурасын айтсак. Ислам хикматы. Ислам экономикасы, ислам финансысы. Аалымдар жөнүндө бир багыт YouTube каналдар. Азыр байкасаңыз, коомдо аалымдарды басмырлоо, аалымдарды начар көрсөтүү, аалымдарды бир биз сыяктуу эле адам, булар деле адашкан бир адам деп көрсөткөн бир пропаганда бар. Атайын бир топ иштеп атат, өтө көп акчасын сарптап атат. Бир элдин аалымдарын жана улуу тарыхый инсандарын жаман адам катары эле коомго таанытып кой, болду, ал эл жок, бүттү, ошо менен жок. Себеби тарых бул сенин пайдубалың таяна турган бир чекитиң, эң күчтүү мотивация бул тарых. Алымбек Татка бул мындай эле бай киши болгон, бул неме деп элге таанытып кой, болду, бүттү, сен балаң эртең менин кумирим, менин атам Невский деп чыгат, же болбосо Петр I деп чыгат. Же болбосо Карл II деп чыгат. Человек паук деп чыгат. Ал Курманжан Даткайнебиз деле бул мындай эле адам болгон, бул тег деп. Азыр мисалы ошондой бир пропаганда бар коомдо. Ошолорду элге келечек буунга жакшы тааныта алуу үчүн эмне керек? Социалдык тармак керек. Мына тема ачык кире бер. Мен көп ушундай жаш YouTube канал иштеткен блогерлерге көп айтам да, силер кечке эле ушуну чыгара бербегиле. Бул интернет толуп кетти бул нерселерге. Эл деле көрбөй калды бул нерселерди. Андан көрүп, аалымдар жөнүндө бир YouTube канал ачкыла. Азыр аалымдар жөнүндө бир YouTube канал ачсаң,
материал бүтпөйт. Кыяматка чейин күнүнө 10-дан 20-дан чыгарсаң дагы бүтпөйт. Аалымдар ушунча эле көп. Мисалы бизде эле канча аалым бар. Сиражиддин Оши деген аалым өткөн экен 12-чи кылымда. Анан ушундай аалым бар экен деп китабын алып окуп атсам, Оши деген 7 аалым бар экен. Дүйнөлүк деңгээлдеги аалым. Оши деген менен эле 7 аалым. Өзгени деген аалымдар жүрөт мисалы. Биз эми ушулар билбей калдык да. А бирок Алла разы болсун, араб дүйнөсүндө, түрк дүйнөсүндө, фарс ааламдарында аалымдардын санжырасын жазып жүргөн аалымдар болгон экен. Ошол санжыра китептерде сакталуу бар. Изилдесең мына ачып чыгар ушуну элге таанат. Жаңы контент. Просмотр да көп болот. Ошол сыяктуу кыскасы бир эле багыт менен кетпестен бул исламдын ушундай бүткүл тармакты өзүнө камтыган үчүн ушул тармактардан кетсең болот. Ислам финансы деген бир китеп жазса өтө көп бизнесмендер тарбияланып чыкмак. Акчаны кантип иштетүү бүт пайгамбарыбыздын сүннөт жолуна көрсөтүп кеткен. Ошол эле кезде Имам Азам өзү мындай биздин тил менен айтканда ишкер, соодагер, бизнесмен киши болгондугу үчүн акчага тиешелүү, финансыга тиешелүү эмне маселе болсо бүт баарын чечип кеткен дейт. Биржадан тартып бул процент кредит, банк иштери, тең шериктик, ушуга тиешелүү, финансыга тиешелүү эмне маселе болсо бүт баарын Имам Азам чечип койгон дейт. 7-8 кылымдарда. Башкача айтканда биз ушундай абалдабыз. Чоң дан салынган бир кампада жатып, үстүндө жатып, ачкадан өлүп калган тооктай болуп атабыз да. Бир тоок бар экен, 10 тонналык цистерна дандын үстүндө жатып, ачкадан өлүп калыптыр да. Биз ошондойбуз. Ошол тооктун айырмасы. Колубузда өтө баалуу маалымат бар. Эмне чыгарабыз деп так да ойлонуп атабыз. Эми бул айтып өткөн нерселердин ар бири өзүнчө бир чоң бир академия негизи чын-чынына келгенде. Ушул сыяктуу ислам тарыхы деген бир немелерди ачсак, иштетсек болот. Элде эле ушуну талап кылып калды. Ушундай жаңы багытта жаңы ыкмада алып чыгышыбыз керек болуп атат. Анан бизде дагы бир ушундай нерсе бар. Дароо эле бирөөнү жамандап, же болбосо ушундай бир көйгөй болсо мамлекет карап айтат деп дароо баштайбыз. Мамлекет ушуну кылып бербей атат деген адамга мамлекет ушуну шарт түзүп берип койсо деле кылбайт. Бул гарантия. Кепил берип айтам. Эң биринчи биз биринчи кадам таштай бергиле. Калган ийгилик Кудай тааламдан.